Амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан бир туугандар, бирден лайк басып, колдон келишинче болгон группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Мына Фарида эжекебизге поддержка кылып, лайктардан, жакшы калуу комментарийлардан таратып жазып койгула. Биз бүгүн ушул Фарида эжекенин ушундай чакан бир салонуна келип, жарнама тартып отурабыз. Бул эжекебиз каш коет экен, кыскасы кирпик коет экен. Анан кийин классический массаждарды кылып берем аялдарга дейт. Агалар көрүп аткан болсоңуздар, эжекелерди, жеңелерди жөнөтүп бир массаж кылдырып коюңуздар. Анан замандын талабы учурда ушунга окшогон жумуштардан эжекелерибиз аябай жакшы доходторго чыкканын өз көзүбүздөр менен көрүп атабыз. Бишкектен, Оштон, анан азыр Москвадан деле аябай жакшы дегендер көп. Кечээ эле бир суроо жооп кылып социальный эксперимент тартканда алды жок дегенде бир 5000ден, бир жок 7000ден бир 15000ге чейин иштегендерин өздөрү айтып берген көрдүк бизчи. Ошого кичине бир жарнама кылып, каалоочулар келип боетуп дегендей каш кирпик койдурса болот, кааласа обучение кылса болот. Ошолор боюнча сөз кылмакчыбыз кыскасы. Амандашып. Саламатсыздарбы? Мен ушул Москва шаарында кирпик каш окуусун окуп, андан кийин иштеп баштадым. Салондордо көп тажрыйбам бар, тажрыйбалуу мастермин. Азыр болсо окутуп баштадым, өзүмдүн билимимди бөлүшөйүн деп кыздар менен. Бул жумуш аябай кирешелүү жумуш. Уну не только салондо, үйдө деле отуруп жасагандар бар. Кушетканы алып туруп эле 1-2 клиент алсаңыздар, балдарыңыздар менен деле Москвада жасасаңыздар болот. Аябай жакшы. Доходуна келсек болсо, күнүнө жок дегенде 5000ден 20 000-25 000ге чейин да тапсаңыздар болот. Ал эми аудиторияга караппы, клиентиңе карап же кандай? Салондор бар, мисалы, жакшы окуп бүтүрүп алсаңыздар окууну, VIP салондорго кирсеңиздер болот. Ошол. Жумуш табышкадан жардам бересизби эгер сизге келип Жумуш, жумуш көп салондор менен иштешебиз. Салондорго өзүбүз окуп бүткөндөн кийин киргизебиз. Аябай жакшы экен. Анан мына канча күндө ушул сиз үйрөткөн нерсени үйрөнүп кетсе болот. Анан бир жаштар чектелүүбү же кандай? Же жаш чоң эжелер деле келип окуганга болобу, кандай? Негизи мага 16 жаштан келишет кыздарчы. Ошо 16 жаштан эле үйрөнүп, жаш чектелүү эмес, 60 жаштагы эжелер да иштешет. Салондордо иштешет. Негизи эле ошол үйрөнүп алсаңыздар, сонун киреши пайдалуу жумуш. Обучение канча күн уланат эжеке? Канча сааттан болот? Онлайн болобу же келип окуйтпу? Обучение индивидуально болот, же болбосо групповой. Группада 3 кызды алабыз. Же болбосо өзүнчө окутсабыз да. Өзүнчө окутканга 25 000 баасы. Ал эми группада 3 болсо, ар бирине 15 000ден болот. Сертификат берилет. Аябай жакшы экен. Колдон келишинче үйрөтүп, анан ушул чоң бир ушундай салондорго киргизип көмөгүн көргөзөм дейт эжекебиз. Анан мен айткым келди. Уборкада, ушундай посуда мойкада иштегендер деле бизде эжекелерибиз аябай көп. Тил билбей деле ушул өзүнүн кыргыздарга деле ушул кызматтар көргөзүп, жакшы эле кирешеге чыкканга болот экен да. Ошол иштеп аткан эжекелерге эмне деп айтат элегиз мындай? Өзүңүз мурда деле ушул жумуштарда иштегенсиз да туурабы? Кантип бул тармакка келип калдыңыз? Бул чындыгында оңой экен, свободный график экен же бир кандай экен? Мен биринчи Москвага келгенде уборкага киргем, андан кийин официант болуп иштедим ресторан, отельдерде. Ошол 3 жыл убагында мен өтүмө варикоз чыгып, кечке деген туруп иштейбиз ал жактачы. Анан еще оор көтөрөсүздөр, мисалы. Ошондон кийин бизде Диле Ахматова эжекебиз окутуп баштады. 2019-жылдары, 18-жылдары. Диле Ахматова эжекеден. Биз 2 күн деле үйрөнгөнбүз. Бир күн теория болгон, экинчи күнү практика модельдерге жасаганбыз. Ошол 2 күндөн кийин 10 күндө эле мен уже салонго ишке киргенмин да. Базаны аябай жакшы үйрөткөн. Диле эжекенин окуучусумун. Жумушка ошол бат эле киресиздер. Эң негизгиси желание. Өзүңүздөрдө желание болсо, иштеп кетесиздер. Обучение учурунда өздөрү модель алып келип, ушул бир жасап көрсөтөм болобу? Каштарда кандай болот? Бизде 14 күн болот окуу. 2 күн ошол тааныштырабыз. Инструменттер менен теория болот,
Пучокторду кантип собирать этебиз ошолор. Андан кийин уже калган 12 күндө практика болот. Практиканын ичинде модельдерди өзүбүз чакырып жасатабыз окуучуларга. Жакшы. Модельдер жагынан эме жок. Кандай графикти окутасыз? Саар окутасызбы, кеч окутасызбы? Бул жерде канчадан канчага чейин болосуз? Эртең менен 10дон баштап кечки 10го чейин болот. Студия ачык. Ошол убактан өзүбүз мындай графикти сүйлөшөбүз. Күнүнө 2 сааттан болот обучение. Площадь Ильича Римскаяга жакын жерде жайгашыптыр. Бул салон, чакан салон, келип үйрөнүп кетсеңиздер болот. Чындыгынан мына агалар көрүп аткан болсоңуздар, аялдарды кыйнабай эле мындай свобода графикти иштеген чындыгында жакшы. Кирешеси таан жакшы. Тем более азыр биздин мекендештер Москвада көбөйүп калдык. Тойлор бир күндө күн алса эле тойлордо иш мааракелер, жасанмайлар көп, кыскасы мындай айткандачы. Ошого жумуш жакшы, жеңил, колду сууга салбастан, тик туруп ары бери баспастан эле, нерв коротпостон эле ушул сүйлөшүп эле өзүлдүклөр менен убакыт саатын келишип ушул свободный графикти иштеп жакшы кирештерге чыкса болот экен. Ишиңиздерге ийгилик. И дагы бир суроо, массажды кандай түрүн үйрөтөсүз, анан кандай массаж кыласыз? Же ошол обучение массаж киреби деген сөз? Жок, Массаж кирбейт, а? Жок, эгер наращивание ресницти окуган кыздарга менден подарок ламинирование ресниц жана бровей. Каш менен ошол кирпикти ламинирование окуусун мен белек кылам. Ар бир окуучума. Массажды кайсы түрүн кылабыз эчеге? Массаж классический болот. Мен аны жакында эле окуп баштагам. 6 айдан ашты, жасап баштаганымачы. Массажды мен жөн эле жасайм кыздарга. Кыздар келгиле массажга. Ресницада, бровиде иштеген кыздар аябай мындай чарчайт, белдери оорушуп. Эңкейип кылат, маникюрдагылар мындай эңкейип кылат го? Ошолордон эңкейгиле. Ооба. Массаж жасап берем. Канча болот эже? Сааты болобу же кандай? Жарым саат болобу? Канча сом болот анын акчасы массажда? Массаж 2500, классический 1 саат болот. Классический 1 саат. Да, бир денеге. Ооба, ден соолукка кам көргүлө, ден соолук аманат демекчи. Ишиңиздерге ийгилик, эжекеге поддержка кылып койгула. Чындыгында эжеке поддержка күтөбүз. Биз дагы колдон келишинче бир арзаныраак кылып тартып берүүгө аракет кылабыз буюрса. Мына эжекелерге ар дайым поддержка кылалык. Жаңы чыгып аткан бир туугандарга биз ар дайым жакшы колдоо көргөзгөнбүз. Ишенем, келесиздер, жазыласыздар. Келип бир жанагы кылып окуп аткандар же келип бир каш кирпигин боyoткондор болсо эжекелер күтүп калам комментарий. Ассаламу алейкум.